Bata berip kuvansın. Elim kırsa Kırgızlardan çarık çolgunu. Bütün Kırgızstan, bütün Kırgızstan. Üntımaktın bekir moldonu. Üntımaktın bekir. Bugün bizdin joluguşууга koş geldingizler. Biz Kırgızstan boyunca türü kıdırıp жүрөбүz. Bugün düz nasip buyurup uşul Krasная Речка деген айылга барабыз деп, ушул жерден жолугушуу өткөрөбүз деп келип отурабыз. Жеңиш деген жигитибиз биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан ушул Ысык Ата району боюнча, Токмок шаары боюнча, Аламидиндин жогору жагы дейсиздерби, кандай дейсиздер, ушул аймактан биздин жогорку кеңешке депутат болуп бараткан талапкерибиз ушул жигит. Мына бул жигиттин көптөгөн мыкты жасаган иштерин, жасап аткан аракеттерин көрүп, мен азыр Токмоктогу жыйында айттым. Элге кайрылып айттым. Эгерде ушул Жеңиш мырзага окшогон азаматтар депутат болуп калса, ушул элдин жеңиши. Ушул депутаттыкка Кудайга шүгүр биз жалчыптырбыз деп айтасыздар. Себеп сиздерди эле эмес, бизди дагы тынч койбой атат ушул жигит. Талапкер катарында тынч койбой атат. Азырда ушул жерге келишибиз керек, эл менен жолугушушубуз керек, элдин суроолоруна жооп беришибиз керек деп безеленип отуруп ушул жерге алып келген дагы ушул жигит. Кийин бизди кандай кылып алып келсе, сиздердин маселеңиздерди чече турган депутаттарды дагы, министрлерди дагы алып келе турган жигит ушул. Биздин сиздерге кайрылганыбыз ушул. Урматтуу шайлоочулар, туугандар. Кызыктар болду. Тардырып келатсак мындай сөз чыгып турду. Элди бүтүн Кыргызстан партиясы менен жолуктурбайын деген аракеттер бул сезилип атат деген сөз чыгып. Анын аркандай сөз деп атат. Айрым жаштар уруксат бербей атат, түнү коркутат экен. Мен бир нерсе айткым келип атат. Канча шайлоо башыбыздан өттү. Шайлоонун эртеси күнү силер кандай болсоңор ошондой каласыңар. Тууган кошуна болуп каласыңар. Шайлоого чейин талаш унутулат. Дайым эске алышыбыз керек. Экинчиден, бүтүн Кыргызстан партиясынан биринчи катарында 2 генерал кетип баратат, милициянын кызматкери. Мен да милициянын кызматкери полковник намдамын. Бир аз тартип сакташыбыз керек мамлекетте. Мамлекетте тартип жок болсо, башаламан болуп кетет. Bir цифраны алып кетейин. Азыр 1600 талапкер жалпы 16 партиядан кетип баратат. 14% мурда соттолгондур. Бул эмне деген сөз? Биз бир аз адашып атабыз. Коом таза болуш үчүн эң жогорку даражадагы кызматкерлер 10 эсе таза болуш керек. Качан элдин ишеними пайда болот, бийликке, качан бийлик таза болгондо. Айтам, жерге талдан келген болчу 1937-жылы. Ошондо мен туугандар менен, тагалар менен бир таанышайын деп бир рейд кылгам, Чүй областын кытыргам. Эсиңерде болсо мен ошондо деле айттым. Бөлүнбөй туруп бир партияны тандаңыз деп суранганмын. 2 шайлоо өтүп кетти ошондон бери. 2 шайлоо дедим бөлүнүп кеткен сыйыр. 4-кө, 5-кө, 10-го бөлүнүп кеткен сыйыр. Жандай эмеспи? Болгон ушундай. Кандай акыбалда отурсаңар, ошондой эле отурасыңар. 5 киши коркутуп атат силерди. Андай болбош керек, баарыбыз тең. Адакандын абдан жакшы сөз. Сиз Кыргызстанга кетпи, эч кандай этникалык эмес. Сиз кыргызсыңар, ушул жерде толук кандуу жат. Ошондуктан мен силерге чакырат элем. Эгер мамлекетте тартип керек болсо, эгер мамлекетке тазалык керек болсо, жаңы кыймыл пайда болуш үчүн парламентке бүтүн Кыргызстанды чыгаргыла. Biz көптөгөн убада бербейбиз. Бир 5-6 чечкиндүү кадамды айтып кетип атабыз. Ошону ишке ашырыш үчүн бизге парламентте бир гана добуш эмес, 10 добуш эмес, бизге 61 мандат керек. Ассаламу алейкум, урматтуу Красная Речка айылынын тургундары, урматтуу туугандар. Бийлик кандай башкарыш керек? Бийлик бул көрүнгөндүн ишин албастан адамдардын жүрөгүнөн орун алып башкарыш керек. Бийлик көрүнгөндү коркутпастан алардын укугун, таламын талашып, бардыгына бирдей шарт түзүп бериш керек. Бүтүн Кыргызстан партиясы буйрса жараткан колдоп, жалпы эл колдоп, биз бийликке келе турган болсок, биз аларды
Jemkorlordu, uğurlardı, kontrabandistlerdi bardığın bir yerge tıgıp durup kusturabız. Eldi müdösün biz atkarabız. Söz türlü. Oşonduktan sizlerden köpten köp soranıp ketem. Bütün Kırgızstan partiyası, anın içine men dağı, bugün sizlerden doğuşunlarga biz muhtaçbız. Emne üçün? Men özüm taqdırım demez. Jalpı mamlekettin, eldin taqdırын çeçүү üçün. Oşonduktan biz aytkan uadabızda turabız. 4 oktyabr gün bir muştumday bolup, barlı Kırgızstandıktar şayloğa kaçıp, bütün Kırgızstan'da kolda beriңizdер. Saat 8'den keçki saat 8'ge çeyin. 8 номерлу bütün Kırgızstan'da kolda beret degen işeniştemin. Bar olunlar, aman olunuzlar. Benimçe oşol bütün Kırgızstançalık bezildep, sayrap, kayrılıp çıkkan bir partiyanın төрagасы болгон жок. Esingizlerge salыңыздар. Азыр эле телефонуңуздарды ачсаңыздар, мен 200 сааттан ашык сүйлөгөн сөздөрүм бар. Бул азаматтар кече 1 айдан бери пайда болуп калды. Жанакы суунун астынан чыккан гүлдөй болуп чыгып, жалбарап, карап, уадаларды берип, сүрөттөрүн илип, биз мондай сүрөттөрдү дагы көп жерге илген жокпуз. Дээрлик Кыргызстан боюнча андай сүрөттөр жок. Неге? Биз тал терек кучактай турган кишилер эмеспиз. Тал терек кучактап, темир кучактап, бетон кучактап жаткандар алар ошол жерде кала берсин. Кандай дейсиздер? Кала бербейт, алардын да пайдасы дейсин, алтысында чыгып чөп жаап койсоңуздар, суу өтпөгөнгө аябай жакшы материал алып. Мына биз силердин жүрөгүңүздөрдө болгубуз келет. Небереңизди сүннөткө отургузасызбы, аксакал? Я. Отургузасыңар сүннөткө. Кимди чакырасыңар? Эмнеге моллону чакырасыңар? Жакшы көргөн күйөө балаңызды же кандай бир жакшы көргөн досуңузду эле чакырып эле отургузуп койбойсузбу? Жок, ошолорго эле отургузуп койбойсузбу? Жакшы ырымдап туруп эле. Жөндөмү бар да. Жөндөмү болот деп. Эмне үчүн силер депутат тандап атканда жөндөмүнө карабайсыңар? Силер каалабайсыңар. Коррупциянын башында силер отурасыңар. Өзүбүздүк экен, жээнимдин досу болот экен, жездемдин досу экен, келинимдин ортагы экен деп баштайсыңар. Коррупцияны ушул жерден жаралат. Аксакалдар бата берип коесуңар, бир козуну жеп туруп эле бата берип коет. Бата берилбейт абалар. Бата берилгенден кийин шертке бекем турулат. Ошол батага берип аткан союлган козунун арам алып келдиби, адал алып келдиби сурабайсыңар го. Даяр болуп отуруп алып туруп эле коозун карабай, сурабай туруп эле урасыңар. Ал арамбы, адалбы? Мусулманчылыкта айтат го. Бир мейиздин учунчалык арам нерсе ашказанга кирип кеткен болсо 40 күн окуган намазыңда кабыл болбойт дейт го. Эмнеге сурабайсыңар ошону? Мына он чыкпай отуруп калабыз ошондой десе. Шорпону катырып ичебиз. Түйүндөрдү түйүп алып пакеттер менен кетебиз. Барып ошол арамдан союлган козуну алып барып, неберелерге, чеберелерге беребиз. Кемпириңерге берип атасыңар. Анан айтасыңар, балдарыбызды мээри жок деп. Мээр болбойт экен да арамдан нерседе. Муну мен эмес чыркырап жүрүп чубак айтып кетпедиби? Саламатсызбы дейт. Сиздерди Аллахым колдосун. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы боюнча пикириңиз, сиздин пикириңиз кандай болсо, меники да ошондой. Билип туруп берип атасыздар да ошону кандай экенин. Сиздер жана азыр айтпадыбы? Канча пайызы соттолгондор экен деп, канча пайызы уурлар экенин айтып атпайбы? Билип туруп менден сурап коесуңар да, биз керемет эл болдук. Барын мага караганда да көбүрөөк билесиңер. Перед выбором у нас по улице Ленина свет горит. А почему сейчас не горит? После выбора через 2 дня выключат до следующего выбора. Молодцы, сами задали вопрос, сами отвечаете. Потому что это все обман. Столько лет жили без света, и так и проживем. Поэтому надо уметь правильно выбирать. Надо разбираться в людях, надо разбираться в партиях. О чем они говорили вчера, где они были позавчера. Вот такие вопросы надо задавать, уточняющего характера. Xatar bolsun, yolunlar şıdır bolsun, yoldaşınlar Hızır aleyhisselam bolsun. Allah maksatınardı versin, maksatınarga jetsin. Şunçalık zigürgön mehnetin yerde Allah özü kolda olsun. Allah özü kolda olsun. Parvardigarım barıp şu
Halagan kreslöňörge oturgula Allah özü koldarsın. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmat, hurmatly katışucular, gelgeningizlerge çoň rahmat.